кадырлуу коногубузду чакырып алалы. Энерготерапевт, ошондой эле психолог Аида Урдинова айым. Келиңиз, саламатсызбы? Кош келипсиз, саламатсыздарбы? Келиңиз. Ман күнүңүз менен кандайсыздар? Кош келдиңиз. Төрүбүзгө өтүңүз. Кандайсыз, кош келипсиз? Чындыгында темабыз бир ушунчалык кызыктуу болуп турат. Акча дегенде эле жана дагы бир мен соц тармактарда мындай сторис жүктөп атып, акча тууралуу сүйлөшөбүз десем, көптөгөн көрөрмандар мындай суроо салышса, кандайча, кандай болуп кетти, кандай кылганда акча табабыз деген. Демек, бул деген бизде актуалдуу, ушунчалык бир актуалдуу маселелердин бири да. Бирок ошол эле учурда баардык адамдар бирдей акча таба бербейт. Сырын айтып коюңуз, сыры эмнеде? Негизи изилдөөлөр боюнча көп көйгөйлөрдүн бири ошол акча жана мамиле экен да. Негизи көп эле көйгөйлөр болот, бирок ошол адамдардын жүрөгүн ооруткан, жан дүйнөсүн ооруткан эки тема бул мамиле жана акча. Эми караңыздар, сиздер да сонун нерселерди айтып кеттиңер. Кээ бир адамдар акчаны оңой табат, а кээ бир адамдар уктаганга эле кичине убактысы болбосо, кечке чейин иштеп, өтө төмөн акча каржыга ээ болгондар аз эмес, мындайча айтканда. Эми биякта караңыздар, кээ бир адамдар өзгөчө могул ийгиликтүү адамдарды карасаңар, алар өтө кыялданышат. Баягы күндөлүк жазышат. Алар оюнда чындап эле чоң акчаны элестетишет жана туура максат койгонду билишет. Негизи илимдердин көп тараптары бар да. Мен ошол энергия тарапты мындай өзүмө киргиздим да. Себеби дегенде көп окууну алганда адам эң биринчи менталдык ден соолук жана менталдык жактан даяр болуш керек экен. Чоң акча качан келет? Адам эгерде чындап эле өзү даяр болгондо гана келет экен. Эгерде адам акчага өзү даяр эмес болсо, ага ошондой чоң байлык деп айтсак болот, же болбосо дөөлөтпү ошол келбейт экен. Ошондуктан менин максатым ошол адамдарга биринчиден ошол акча жактан блок болуп аткан адамдарга баягы блокторун алып түшүнүш керек, ал эмнеге керек акча. Көп адамдардын сурасаң, акчаны мисалы колуна $100,000 берсең, ал эмнеге жок кыларын билбейт да көбүнчө. Ошондуктан акчаны чындап эле бул даяр болушкондо гана келет экен ошол сумма. Эми мисалы адам байыгысы келет, байыгысы келет. Көп акча табам деп ойлойт да, өзүнчө бир отуруп. Бирок ички аң сезиминде ага даяр эмес болсо, ал акча келбейт дейсиз. Келбейт. Ооба, себеби дегенде карама каршы эки энергия кетет. Себеби дегенде адам кээде аябай каалайт, а бирок ичинде ишенбестик бар да. Кантип эле мага ошол мен бай болуп кетем, кантип эле мен мисалы майбакты минишим керек, же болбосо мен ушунчалык 3 этаждуу үйгө мен качан жетмек элем, дагы 50 жыл керек. Ой, каяктан деген жакшы сөз бар да, ой, каяктан деген, Ол каяктан деген чындап эле бул адамдын өзүнүн баягы программасы менен иштейт экен. Көбүнчө бул адамдар өздөрүнүн блоктору болсо акча боюнча, алар балдарына да айтат. Мисалы мындай тестте бул кымбат. Бизге болбойт азыр. Мен сен ошол окууңду төлөй албайм. Сага ушундай кымбат бут кийим эмне кереги бар? Же болбосо сен кийин өзүң акча тапканда алып аласың деген сыяктуу бул баласына программа киргизип аткан болот. Анан ал бала чоңойгондо өзүнө болгон баалуулук дагы түшөт дагы, ал баардык жактан төмөн жана сапаты төмөн нерселерди карап баштайт. Себеби буга программа кирип калган да, бул үйдөн эле башталат экен. Эмне үчүн адамдар ошондой программа менен жашап атат? Себеби алардын ата-энеси дагы ошондой тарбиялаган. Көбүнчө бул кайталана берүүчү процесс болуп эсептелет да көбүнчө. Бирок азыркы доор ушунчалык бир кенен доор, кээ бир адамдар чындап эле азыр үйдө отуруп аз иштеп көп акча тапкан доор келди. Мурдагы заманда мисалы мындан 15-20 жыл мурда алганда чындап эле сен канчалык көп иштесең, сен акчага ошончолук сага келмек да. Азыркы доордо бул акыл менен иштеш керек. Акыл менен таба турган мезгил келди. Себеби дегенде бул жер планетасы дагы баягы өзгөрүп атпайбы? Адамдардын аң сезими дагы өсүп атат. Адамдар аябагандай чоң бир идеяларды таап атат. Ошондуктан бул акча табуу дагы азыр оңой. Бирок аны кантип табыш керек? Кантип табыш керек? Кантип табыш керек? Мына ушул да эң негизги суроо. Ооба. Мен ошол көрүүчүлөргө дагы, сиздерге дагы бир тест кылгым келип атат да. Эми негизи бул тесттер сабактарда аябагандай көп тесттер болот, техникалар берилет. Бирок кыскача техниканы берейин.
бирок аягында дагы кичине бир техника берем. Канткенде силер ошол акчага болгон блокту кичине жок кыла аласыңар, жое аласыңар, жардам сыяктуу. Сонбу? Ооба, эми барыңыздар, ким мүмкүнчүлүк болсо, көзүңөрдү бир 10 секундга жапсаңар болот. Көзүңөрдү жумуп, эми каалагандай. Көзүңөрдү жумтуруп, азыр элестеткиле, айлана чөйрө капкараңгы, эчтеке жок, чөл. Ушунчалык бир сизге таанылбаган нерсе, сиз эч качан барган эмессиз ал жерде. Түнкү саат 3. Чөнтөгүңүздө канча акча бар? Сиздин азыр маңдайыңызга бир адам келди да, ал адам сизден акча сурап атат, жолго же тамаккабы деп. Ошол адамды элестетиңиз, анан сиз канча акча бере алдыңыз жана чөнтөгүңүздө канча акча. Биринчи оюңузга келген сумма мага айтыңыз. Бир мага эмнегедир ошол адам мындай өзү акча менен келгенсип элестетилип кетти да, эмнегедир дароо элечи өзү. Өзүңүзчү? Менде жанымда бир биринчи айтылган сумма 10 000 сом дейт. 10 000 сом. Эң туура. Кээ бир адамдардын чөнтөгүндө 100 сом болот. Көзүңүздү ачсаңыз болот. Кээ бир адамдардын чөнтөгүндө 10 сом, 200 сом, кээ бир адамдарда дагы ар кандай суммалар болот. Бул билесиздерби, көбүнчө адам канча зарплата деп коет го, айлык акча алса, ошонун айланасында гана элестете алат экен. Түшүндүңүздөрбү? Психология жактан. Ооба, психология жактан ошончол акчаны элестетет. Ооба. Бул эмнени билгизет? Биринчиден, адамдын баягы ою, кыялдануусу өтө төмөн деп айтсам болот. Мисалы, бул кыялдануу да сиз көзүңүздү жумганда ар кандай ситуацияга келишиңиз мүмкүн. Балким капкараңгы, бирок сиздин жаныңызда чоң бир сандыкта толтура акча же алтындын үстүндө отурган болушуңуз мүмкүн. Же чөнтөгүңүздө карточкада миллиондогон сомдор болушу мүмкүн. Эмнегедир мындай кара чемоданды элестеттим да, ичиндеги долларлар элестетип, бирок айтуудан кичине бир аз уялып калдым да мындай. Ушунун бүт бартың эле чындап эле адамдын ичиндеги бир тоскоолдуктарда адам каалайт, бирок ошону чыгара албайт. Биякта эки нерсе бар. Кээ бир адамдар ошол акчаны айткандан дагы уялат, акчаны сүйлөгөндөн дагы коркот. Себеби дегенде бул акча дегенге бир программа кирип калган да. Мындайча айтканда, акча бул жаман, акчанын артынан кубаш керек, акча бул адамды бузат деген сыяктуу программа иштейт. Бирок акчага баары муктаж. Акча эмнени берет? Акча эркиндикти берет. Акча көп кайрымдуулук иштерди жасаганды берет. Акча сен өзүңдүн күнүмдүк бир турмушуңдагы анча мынча нерселерди аткарганга, кийгенге, төлөгөнгө, туурабы? Эки нерсе бар дагы. Акчаны сиз акча табасызбы же иштейсизби? Барыңыздарга. Барыңыздар, мен гана эмес, сиздер дагы жооп бериңиздер, Ооба, акчаны сиз табасызбы же иштейсизби? Акчаны. Орусча айтканда, тагыраак айтканда, вы работаете или зарабатываете? Работаете или зарабатываете? Зарабатываете деген. Азыр мен ушуну түшүндүрүп берейин. Көбүнчө иштеген адамдар бул өлкөгө кызмат кылган адамдар экен. Алар эл үчүн иштейт. Мисалы, доктурлар, мугалимдер, аларда ошонун атайын чинелген акча каражат берилет ай сайын. Бул иштейсиң деген нерсе. Сен мамлекетке дайыма өзүңдү баягы билген билимиңди, илимиңди бересиң деген нерсе. Бул работаешь. Сен өзүңдүн баягы эмнени кыла аласың, жакшы, ошо менен кетет да. Мисалы, сен сүйлөй аласың, сен ушул телерадиодо иштеп атасың. Сенин бул талантың ушул жерде. Кээ бир адамдар бар, өзү жеке үчүн иштегендер. Ал зарабатывать. Мындайча айтканда, алар өздөрүнө акча табат. Алар өздөрүнүн чыгармачылыгын өзү үчүн иштетишкен. Алар байышат, анан аларда кайрымдуулук иштерди кыла алышат. Себеби аларда баягы өзүнө мындай экен да, эгерде адам өзүнүн күнүмдүк муктаждыктарын аткара алса, жана андан тышкары өзүнө кененирээк, мисалы, саякатка же машина сатып алганга акчасы жетсе, бул акча табуу деген нерсе экен. Ал эми иштейт деген адам бир айдан бир айга акырындык менен эле чоюп кирип жетишип аткан. Демек, жанакы сиз айткан зарабатывать деген жагы жакшыраак экен, мындайча айтканда, иштеп эмес. Бул дагы баары бир адамдын көз карашынан көз каранды экен да. Ооба, көз карашынан, ооба, бул сөзсүз түрдө. Эми караңыздар,
Биякта бир канча техникалар бар да. Ошол мен өзүм чакралар, энергиялар боюнча баягы коуч тренинг болгондуктан ошо чакралардын кантип иштегени менен дагы адамдын энергиясы дагы ошону менен байланыштуу да. Мисалы ылдыйкы 3 энергия бул биринчи энергия жер менен байланыш. Биз материалдык жерде жашап аткандыктан бул баардык биздин иш аракетибиздин баардыгы бул баягы жакшы болуш үчүн биз көбүрөөк жер менен иштешибиз керек экен. Себеби дегенде оорулардын баары тең ушул нерседен да пайда болот. Адам нааразы болгондон, жашоодон ырахат ала албаса, дайыма бир эски нерсени кой бере албаса, негизи эле баардык блоктор бул адам ичиндеги дене 3 нерсе иштейт да, бул денең, аң сезимиң жана жан дүйнө. Адамдын жан дүйнөсү өтө кыйналып жатса, мейли мамиледен болобу, акчадан болобу, бул денесинде да билинет. Дене дайыма чыңалып жүрөт. Кабагы бүркөлгөн, бул бети дагы түшкөн, ичине бүкүрөйүп калат, омурткаларында көп ар кандай көйгөйлөр да болот экен. Дароо эле билинет да адамдын физиологиядан билинет. Акча жактан кыйналган адамдын дагы физиологиясында дагы өңүндө да турат да. Мисалы бул психоанализ деп коет. Мен адамдарды карап эле ошондой анализдерди кыла алам. Себеби дегенде андай адамдардын көбүнчө ашказаны ооруйт. Бул биринчи симптомдор болот да. Андан тышкары омурткасында грыжалар болот, же буттар ооруйт, жамбаштар ооруйт. Эки бөйрөгү жана боору өтө экөө ооруганда бул акча жактан көбөй деген нерсе. Эгерде акча жетишпесе, демек ден соолугунан дагы бир кандай тийиштүү бир органдары кошо иштейт. Аялдар да болсо бир өзгөчөлүк бар да. Эгерде аял кишиде акча жетишпей, кыйналып, кредитке батып, карыздан карызга жашаса, аялда гинекологический аял оорулары пайда болот экен. Бул цистит, миома, киста жана башка. Мен дайыма айтам да, эгерде сизде ушундай көйгөйлөр болсо, сөзсүз түрдө гинекология барып, тазаланып, анан кийин көрсөңөр, эмнегедир акча каналы дагы ачылат. Бул дагы ошондой. Демек бул чынжырча, мындайча айтканда, тескериде иштейт экен да. Демек барып көрүнүп, дарылангандан кийин дагы ачылышы мүмкүн да. Ошондуктан экөө бири-бири менен аябай байланыштуу да. Бул эми аябаганда чоң илим да, буга түшүнүш үчүн көбүрөөк убакыт керек. Андан тышкары бул мамиле менен дагы байланыштуу. Ооба. Эгерде биз мырзаларды алсак, эгерде өзүнүн жубайы дайыма нааразычылыкта жашаса, белек ала албаса, мындайча айтканда, дайыма ушул энергия, кандай десем, аялынан жакшы энергия ала албаса, бул эркек кишинин дагы, мырзалардын дагы акча жактан, профессиясы жактан бул дагы төмөндөп баштайт экен. Ошондуктан бул негизи эки адам үйлөнгөндө жети энергия аркылуу бири-бири менен байланыштуу болот экен да. Биринчиси бул жана айтып кеткендей, бул эркек киши алып атат да, жубайдычы, ал дайыма ушул коргоо сыяктуу болуш керек экен. Мындай защита деп коет орусча айтканда. Экинчи энергия болсо бул тескерисинче аялдык энергия деп коет. Аял жолдошуна баягы өзүнүн сүйүүсүн тамак аркылуу мындай жакшы мамилеси менен энергия бериш керек экен да, жолго жакшы күлүп узатып деген сыяктуу. Ошондо жолдошунда жол ачык болот. Үчүнчүдөн, эгерде ошондой энергия менен кеткен жолдошу анын акчаны жакшы таап баштайт да, аялына, үйүнө, үй бүлөсүнө алып келет, анда аял дагы ачылып баштайт. Төртүнчү энергия бул сүйүү, жүрөк чакрасы. Иммунитет ушундан башталат. Андан кийин тамак чакрасы. Тамак бул сиздин сүйлөгөн сөзүңүз, ушул жерде дагы таланттар ачылат. Эгерде адам өзүнүн оюн айта албай, дайыма ичине ката берсе дагы бул тамакты да басып коет. Түшүндүңүзбү? Мунун бүт баары тең бири-бири менен байланыштуу. Анан бул интуиция, анан Кудай менен болгон байланыштар 7-чи чакраны айтат. Ошого байланыштуу бул 3-чү энергия менен байланыштуу акча каналы. Эми мен бир аз ошол акча каналы боюнча техникаларды ананыраак берейинби? Техникаларды ананыраак бериңиз. Азыр мамиле менен, мамиле менен байланыштырып атабыз да, жеке мамилелерибиз менен, Ооба, айтылмакчы, ушул жерде дагы аял эркек энергиясында дагы акча каналы өтө чоң ролду ойнойт да, негизи. Келиңиз ушул токтоло кетеличи. Ооба. Биз ошол сабак өтүп атканда, же болбосо ар кандай суроолордо эки теманы көп козгошот да, ушул мамиле жактан. Эми карап көрсөңүздөр, сураштырып отурганда эле акча жактан дагы кетет. Баягы уруштардын баары тең акча жактан. Үй бүлөдө акча жетпейт, жолдошум иштебейт, же болбосо келинчегим алып келген акчаны ордорду менен жумшабайт деген сыяктуу ызы-чуулар. Эми бул жерде эмне кылыш керек? Ар бир адам ушул өзүн оңдогонго аракет кылыш керек, эң биринчиден.
кантип оңдош керек? Көп адамдардын бир катачылыгы ал дайыма маңдайындагы адамды оңдогусу келет да. Өзүн эмес, адам башка бирөөнү. Жанындагы адамды. Сен ушинтип сүйлөйсүң, сен дайыма мени ушинтип критикалайсың, эмне үчүн сен мени ушундай эле айта бересиң, мени баалабайсың деген сыяктуу. Бул деген кыйратуучу энергия, сезимдер да мунун баары тең. Ошондуктан мен айтып кетет элем, ар бир адам өзүнөн башташ керек да. Бирөөнү оңдоордон мурда баардык кептин баары тең ушул адамдын өзүндө турат. Эгерде акча маселеси чоң ролду ойноп атса, ошол акчага карата өзүңдүн оюңду оңдошуң керек. Бир канча этаптар бар. Мисалы, аялы деле, мисалы жолдошу деле отуруп алып өз-өзүнчө жасаса болот. Мисалы, балдар, айырмасы жок, канча жашсың. Эң биринчиден бул сен ойлонушуң керек. Сен эмне үчүн байыгың келет? Эмне үчүн сага акча керек? Максат, туурабы? Ал максатты сен жазып баштаганда, кыял биринчи. Кыялды жазып баштаганда бул максатка айланып баштайт. Муну биринчи визуализация дейт. Экинчиси уже баягы максатка айландырып жазып баштайсың. Сен көзүң, акылың, колуң баары иштеп баштайт. Бул жерде өзүнчө эле бир кандайдыр бир сон энергиялар башталат да, сага керектүү адамдар дагы жолугуп баштайт, мүмкүнчүлүктөр ачылып баштайт. Андан кийин кийинки этаптар бул кыймыл аракет. Билесиздерби, мен дайыма айтам да, позитивдүү энергия бул дайыма адамга жакшы бир ситуацияларды, абалдарды чакырат депчи. Бирок жылмайып күлүп кое берген бул дайыма эле баягы 100% жыйынтык эмес да. Ооба. Бул жарым эле нерсе. Андан тышкары кичине бир техникаларды кылыш керек. Ошолордун бири азыркы айтылгандай жазуу. Андан тышкары өтө көп акча жактан кыйналуулар болуп атса, демек ал адамдын көйгөйлөрү көп. Ал адам өзүн баалабай калган, ал адам авторитети түшкөн, кимге ал карыз, ал тигил адамдын басымы чоң, качат көп адамдар, өзүнө болгон баалуулук түшүп кеткен, жана башка көп агрессивный, ар кандай депрессия сыяктуу абалга келип калат. Ошондой абалдан чыгыш үчүн эң биринчиден мен бул техника деле эмес, бирок сунуш да негизи. Муздак суу куюш керек. Муздак суу. Үстүнө. Ооба. Мисалы, ванна болобу же эшикке чыгып туруп, бир чака муздак сууну алып, мен дайыма окуучуларыма айтам, муздак сууну ар кандай сразу эле бат эле муздак суу куюну ийсе болот, бирок кээде акырындык менен, мейлүү менен баштаса болот. Бирок муну көнүмүш адат система кылып коюш керек да. Бул да иммунитетти жогорулатат да. Анан айтып кетчү нерсе, муздак суу куюнганда адамдын мээсиндеги баардык негатив ойлор жок болуп баштайт. Көп адамдардан угам, бул акчаны эле ойлонуп атып, уйку да жок болуп баштайт. Себеби карыздарга түшүп кеткен да. Кантип берем, кредит келет, тигил чалып атат, качуу, же болбосо кандайдыр бир азыр сетевой компаниялар көп, ошол жерден алданып калгандар бар, туура эмес бир акча салуулар, ошонун бүт баары тең адамдын тынчын алат. Бул стресс, абалдар. Ошондон чыгыш үчүн эң биринчи кадамдар бул сен эң биринчи ушул кечке оюңду токтото албай аткан нерсени токтотуш керек да, ойду токтотуш керек. Ал үчүн мен сууну куюнгандан кийин кыймыл аракет, секириш керекпи, скакалка менен секиресиңби, же болбосо фитнес кыласыңбы, ошол нерселерди жасаш керек да. Ошондо организмде өзгөрүүлөр жүрөбү? Ошондо организмде укмуштуу өзгөрүүлөр болот. Кыймыл аракет бул ичиңдеги баардык терс энергияларды чыгарып баштайт. Оюң дагы кичине баягы өзгөрүп баштайт. Билесиздерби, мунун артында эми адам өзүн өзү программалоочу кээ бир сөздөр дагы бар. Муну орусча айтканда аффирмация же болбосо муну ырастоолор деп коет да. Келиңиз азыр ушул аффирмация тууралуу бир аз кыска тыныгуудан кийин сүйлөшөлү. Ошол ырастоолорду биз сиздерге айтып беребиз, антон биз менен болуңуздар, Ооба. Жөн гана жылмайчы, сен аялсың. Айланаңды карачы, кандай кооз. Шашпа, жашоо, жыргал. İşte oku, aldığa gana umtol. Bilesingmi, senin ar bir kadamın kuanıçtar dolayt. Senin barın bol bakıt. Antkeni sen ayalsın. Ardayım esinde olsun. Soluğuluktun, uluğuluktun, jaşoonun özü ayaldan baştalar. Улуттук каналда Арозат.
ар бирибиз акчаны иштейбиз, табабыз, а бирок ал акчалар күнүгө кайсыл жака кетет, кандай курулат, кээ бир учурда эсеп кысабызды өзүбүз дагы билбей калабыз. А бирок биз канчалык иштесек дагы ошол акчанын эсебин билип турушубуз керек. Эң негизгиси тапкан акчаңызды сөзсүз түрдө кандай капчыктарда сакталып жаткандыгы сиздин эсиңизде болушу керек. Мисалы үчүн бул биздин мырзалар үчүн камдалган капчык. Негизи капчыктардын дагы өңү түстөрү өзгөчө бир маани берет. Кызыл түс бул акча чакыруучу түс экен. Кызыл түс бул айымдардын түсү. Мен болсо, мырза болсом, кантип эле кызыл түз алмак элем. Же болбосо, буну мен сыртын кызыл кылып өзүм мырза болсом кантип көтөрөт элем деп таң калбаңыз. Сырты кара болгону менен, бирок сиздин эң негизгиси акча сактоочу жайы сөзсүз түрдө кызыл болушу керек. Кызыл түс сизге акча алып келет. Анан капчык тандоодо сиз өзүңүз дайыма сиз мисалы үчүн көтөрүп жүрүүчү портмениңизге салуучу же болбосо сумкаңызга салып коюучу жеңил, оңой, анан сизге жагымдуу болгон, өтө тайып кетпеген, ыңгайлуу болгон капчыктарды көтөрүүгө аракет кылыңыз. Мисалы үчүн бул айымдардын капчыгы. Өтө чоң көлөмдө ээлебейт. Бул жака сиз кредиттик карточкаларыңызды салып койсоңуз болот, ошондой эле бул жака акча салып койсоңуз болот. Капчык таңдоодо анын ыңгайлуулугуна жана сизге жаккандыгына, ошондой эле өзүңүз кайсыл образда кийинип жүрөсүз же болбосо көтөрүп жүргөн сумкаңызга ылайыкташтырып, өзүңүз сүйгөн капчыктарды тандап алсаңыз болот. Сиз капчык тандоо менен бир эле учурда өзүңүздүн акчаңызды көбөйтүү жолундагы иштеп чыксаңыз болот экен. Мисалы үчүн, бул капчык атайын мырзаларга арналган капчык. Сиз акча сактоодо дагы, өзүңүздүн акчаңызды капчыктарга салууда дагы, акчаны бырыштырбастан, аны тырыштырбастан, эптеп эле эми капчыгыма батып койду, ушу менен салып коеюн деп эмес, акчаңыз көбөйсүн десеңиз, анда сөзсүз түрдө акчаңыздын арасында дагы иреттүүлүк болушу керек. Ар бириңиздердин жан дүйнөңүздөр бай, ал эми капчыгыңыздар калың болсун. Биз бир нече убакыттан кийин жолугушабыз. Бүгүндө Кыргызстанда миңдеген жубайлар балалуу боло албай келишет. Тукумсуздук диагнозу коюлгандан кийин мындан чыгуу жолу жок деп ойлошот. Бирок медицинанын өнүккөн убагында тукумсуздук илдетин дагы жеңсе болот. Бул учурда Онколайф Түрк эко клиникасы жардамга келет. Биздин максат ар бир үй бүлөгө бала жытын тартуулоо. Эгерде сиз көп жылдан бери дарыланып, бирок балалуу боло албай жатсаңыз, анда клиникага келиңиздер. Онколайф клиникасы ымыркай эңсегендер үчүн. Биз түз эфирде иштеп жатабыз. Биздин өнөктөшүбүз Онколайф клиникасына чоң ыраазычылык билдирип кетебиз. Эгерде сиз балалуу болууну самап, бирок кандайдыр бир себептер менен балалуу боло албай жүрсөңүздөр, Онколайф клиникасына кайрылыңыздар. Сиздерге жардам бергенге абдан аракет жасашат. Анан дагы бул жылдын аягында, декабрь айында Онколайф клиникасы бир үй бүлөгө бекер эко процедурасын тартуулайт. Андыктан баракчага кирип, катталып, сынактан өтүп, анан Кудайым буйруса эмдиги жылы сиз дагы ушундай бир сонун кыялыңызга жетип калышыңыз ыктымал. Ар бир үйдө баланын үнү жаңырып турсун. Биз болсо көрсөтүүбүздү улантабыз. Биз акча табуунун жолдорун жана ошондой эле блоктордун акырын чечмелеп келип, техникалар тууралуу айтып берип атабыз. Бул биринчи техника, сиз айтып өткөндөй, жазуу техникасы, жазуу, туура кыялдануу, ошондо дагы бир кандайдыр бир энергия иштеп баштайт экен. Экинчиси ошо суу куюунуу дедиңиз, анда организмде кандайдыр бир өзгөрүүлөр пайда болуп баштайт экен, Туура. Ушул жерден дагы мен кошумчалап кетким келет. Могу жазганда күндөлүккө өзүңдүн оюңду жазсаң болот, кыялданып, андан кийин ушул жерге дагы эмоция кошуш керек да. Эмоция деген бул аябагандай ар бир адамда болчу нерсе да бул. Кээ бир адамдар ошо эмоцияны кошо албайт, ошондуктан көп кыялдарга жетпей деле калышы мүмкүн. Себеби дегенде биз биринчи менталдык энергия менен иштеп атабыз да, ал көзгө көрүнбөйт, бирок бар. Энергия көрүнбөйт да, бирок ал бар. Адамдын ою биринчи ойлонгондо каяка кетет, ал баарыбыз тең асманды элестетебиз, тигил жака бир космосту элестетебизби? Ошол эле сыяктуу эмоция менен айтылыш керек экен да. Мисалы, сиз машина айдагыңыз келсе, көзүңүздү жумуп, кыялданып, ошол жерге эмоция менен ошол айдап баратканыңызды, ошол рульду, ошол жаныңызда сумкаңызды, ошонун ичиндеги атыр жуттусон парфюмду, ошол машинанын отургучунун жанакы терисин, кандай марка, каяка баратасыңар, ошонун баарын тең детально элестете алсаңыздар,
чындап эле бир убакта сиз ошол машинада кетип баратып ошол нерсени эстейсиз да, мен муну бир 2 жыл мурда же жарым жыл мурда элестеткем депчи, бул так ушундай иштейт. Себеби дегенде эң ийгиликтүү адамдардын баары тең ушундай практикаларды жасашат. Демек эмоция менен элестетишибиз керек экен. Эмоция менен элестеткен нерсе бул тезирээк тартып келет экен да жашооңучу. Ошондуктан бул эмоция керек. Детализация дагы керек. Ошол визуализация, эмоционализация, детализация ушуну бүт баардыгын керек экен. Андан кийин дагы бир могу капчыктар боюнча кичине кошумчалап кетейинби? Чындап эле могу акча келип атканда, акчаны өзүнүн энергиясы келет да. Биз эми аны капчык дейбиз же кошелек дейбиз. Ошол экен өңү дагы аябагандай чоң роль ойнойт экен да. Мисалы кара түс бул аябагандай жакшы түс экен. Андан тышкары күрөң түс, алтын түс, саргыч түздөр, анан жашыл ментоловый деп коет го, жана доллардын өңү сыяктуу кошелектор бул акча каналын ачат экен, чакырат экен да акчаны. Жана дайыма акчаңыз жок дегенде тыйынбы, 10 сом, 100 сом болсо дагы сиздин мындай дайыма болуп туруш керек да, ичиндечи. Жок болбош керек. Дайыма акча болуп туруш керек. Ошондо гана акчага акча келет. Бул нерсени да эметип коюш керек да, эстеп коюш керек. Анан акчанын бир адамдын жүзү турган жагы бар го. Ошону ошол ачкан жакка каратып коюш керек да. Муну деген мен каяктан окугам? Тетиги 2013-жылы немец миллиардеринен окуп атканда, алар ушул ар бир нерсени детально жазышат экен да. Ошондуктан алар акча менен, ошондуктан алар акча менен иштегенди билет. Демек капчыкты ачканда өңү ошол акчанын адамдын өңү көрүнүп туруш керек. Мисалы Токтогул Сатылганов, билесиңер да, Курман Жандатканын сүрөттөрү көрүнүп туруш керек. Баардыгы көрүнүп туруш керек экен. Ооба. Эми мен ушул суроо барбы? Суроо болсо мен жооп берейин да, анан техниканы айткым келет. Ооба, техникага өтөлү, техника. Эми бул техника өтө күчтүү техникалардын бири. Мисалы, азыркы учурда сиз кандай абалдасыз? Мисалы, акча жактан кыйналып атасыңарбы, жетпей жатабы? Ошол жактан эң биринчиден ичиңердеги бүт терс энергияларды, эмоцияларды, негативтердин баарынан арылганга аракет кылыш керек. Себеби бул нерсе гир деп айтылат. Бул деген эми төмөнкү эмоциялар болуп атпайбы? Төмөнкү вибрация, жыгыштык деп коет. Бул жерде ийгилик болбойт. Бул жерде бир гана стресс, депрессия, оору гана болушу мүмкүн. Адам жанакы жаман ойго батып кеткенде. Ал эми жакшы нерселер бийик вибрация эмоцияларда гана кабылор иштеп баштайт, туурабы? Ошондуктан бул акыл эсти жашооңдун баарын иреттегенге аракет кылыш керек. Эмне үчүн мындай болуп атат деп отуруп алып эле сен ойлонушуң керек. Жашооң эмне үчүн мындайга келип калды? Эмне үчүн кээ бир адамдар чындап эле бат эле бир чоң ийгиликке жетет, а сен болсо баягы эле астыга эмес артка кетип атасың деген мамиле. Ситуациядан мындай анализ кылышың керек да, жашооңчу эмнеге мындай? Адам ошол анализ жасагандан баштап аракет кылыш керек астыга. Эч нерсе бир гана жөн эле элестетип коюп отура берген, бул эч кандай ийгиликке алып келбейт. Бияка деген кыймыл аракет керек. Ошондуктан адамга дайыма көп таланттар берилген да, чыгармачылык берилген. Азыр жана айтып атабыз, онлайн, мынакей онлайн сатуулар болуп атат, онлайн ар кандай бир иш аракеттер болуп атат. Азыр көп адамдын мүмкүнчүлүгү бар. Өзүн мен айтпайм тим эле миллиардер депчи, бирок миллиондук чоң каражатка чыга турган көп мүмкүнчүлүктөр бар. Азыр адамдар миллиондук эмес, триллион, андан да көп миллиардный чоң каражатка да чыгып аткан момент азыр. Ошондуктан эң биринчиден айтып кетчү нерсе чыгармачылык. Балким бирөө токуганды билет, балким бирөө жакшы сүрөт тартканды билет, балким бирөө дагы бир нерсе кылат. Ошону эле жакшы өздөштүрүп туруп, жүрөгүң менен жазап туруп, ошону чыгарып баштасаң, анын дагы өзүн сатып алуучусу болот экен. Түшүнүңүздөрбү? Ошол нерселерди да чыгарыш керек. Азыр аябай көп адамдар ачылып атат. Адамда бир эле талант эмес, 7 талант болот экен. Ошол 7 таланттын жок дегенде бир 2-3-өсүн ачыш керек. Бул биринчи кеңеш. Экинчисинде, мисалы, азыр ошол моменттер болуп атат, силер бир чоң акчага келиңиздер келет. Ошол жерден өзүңүздү көзүңүздү жумуп туруп, элестетишиңиз керек да, мындан 20-30 жылдан кийин сиз кандай абалга келдиңиз. Өзүңүздү ийгиликтүү, өзүңүздүн студияңыз бар, же болбосо өзүңүздүн кандайдыр бир чоң кандайдыр бир бизнесиңиз бар деп коелу. Ошол адам азыркы сиздин өзүңүзгө кайрылыш керек. Ал ошол келечектеги адам сизге кеңеш бериш керек. Сен момдайларды кылгын деп, сиз ошону интуицияңызды иштетип,
элестетүү менен ошолорду жазып алып туруп, ошолорду чындап эле кылып баштаганда бул дагы адамды түртүүчү бир жакшы сезимдер болуп эсептелет. Эмне үчүн көп адамдар жакшы бир акча каналдарын ача албайт? Себеби алар эч нерсе кылбайт. Адамдар өтө жалкоо. Адамдар өтө кээде аракет кылса да бир жыйынтык чыгара албаган, бул балким туура эмес бир нерселерди кылып атат. Ар бир илимденген, аракет кылган адамдан сөзсүз түрдө жыйынтык чыгат. Бул сабактарда адамдарда аябай көп мындай натыйжаларды көрүп айтып атам да негизи. Ал эми эч нерсе жыйынтык чыкпай атат, мен акча каналым дагы эле ачылбай атат деген, демек адамдын ичинде кандайдыр бир дагы эле терс энергиялар жашап жүрөт. Негизи ушул биз деген терс энергиялардан дагы арылышыбыз керек экен. Эң биринчиден бул сиздин ички жанакы денеде деп айтып атпаймынбы? Адам бир кандайдыр бир кыжаалат болгондо, бир нерсеге тынчсызданганда дене дагы мындай эметип баштайт го, чыңалып баштайт го, ошол нерселерди кой бериш керек. Ал нерселерди кой бериш үчүн мен айттым, суу куюунун техникасын кылсаңар, ошол дагы жакшы жардам берет да. Негизи илимдениш керек көп. Бул акча келе турган азыркы учурда моменттер өтө көп, чындап эле көп. Бир гана адамдын блогу мээсинин ичиндеги блог болуп эсептелет. Туура айттыңыз, чындыгында биз баягы акча табуу тууралуу бир нече техникалар айтып жатабыз, бирок бул техникалар дагы эгерде сиз өзүңүз эмгек кылып, тынбай эмгектенип, анан ушул техникаларды колдонсоңуз, анда кандайдыр бир натыйжа чыгат, туурабы? Анан чындыгында баягы биз көрсөтүүнүн башында айткандай, кээ бир адамдар азыраак эле иштеп коет дагы, анан кийин көп акча табат дегенде, техникалар жасап коелу эле, кыялданып коюп жатканда албетте жыйынтык чыкпайт. Биз жана айтып өткөндөй, аффирмациялар дагы, ошол ырастоолор дагы бар, ошол ырастоолорго дагы айтып коелу, анан бизде техника деген дагы бир техника калдыбы, жакшы бир техникабыз калды. Бизде 5 мүнөттүк убактыбыз калды, бирок биз баардыгын жетишкенге аракет жасашыбыз керек. Ооба, адам биринчи эле ойгонгондо, мисалы сиз уктадыңыз, эртең мененки 5-6-да жөн эле туруп кетпей, ошол көзүңүздү ачканда эле өзүңүзгө программа киргизишиңиз керек. Бүгүнкү күнүм меники ийгиликтүү. Мен бүгүн ушунчалык жолдумун. Бүгүн мага өзгөчө адамдар жолугуп атат. Мен акча каналым ачылды, мен шүгүрчүлүк келтирем, мен ыраазымын. Мен ушул ар бир нерсеге ыраазычылыкты билдиришиңиз керек. Дагы бир техника, жана айтып кеткем. Адам бай болгусу келсе, эшикке чыгып эле, же болбосо азыр деле ар бир нерседен байлыкты көрүш керек. Ошону сезип башташ керек. Чымчыктын сайраганы, сиздин кийимиңиз, ушул сонун стөл, ушундай сонун студия, жалбырактар алтын сыяктуу, аба, адамдар мунун бүт баары тең байлык деп кабыл ала берсеңер, бир жуманын ичинде сиздин көз карашыңыз өзгөрүп баштайт. Адамда чындап эле бул мээ өзүнчө эле бир чоң нейрон энергиялар менен байланыштуу да. Ошондуктан сиз кандай мээни сугарсаңыз, подсознание деп коет, түпкү санаага кандай программа киргизсеңиз, бул так ошондой чагылдырып баштайт. Акча жок деп биз көбүнчө бул аламга, мындайча айтканда, космоска айтат экенбиз да, эми энергиягачы. Адам суранганды да билбейт экен. Ошондуктан мен акча жок, тезирээк ушул кредиттен, тезирээк ушул эмеден баягы жокчулуктан арылышым керек эмес. Тескерисин айтыш керек. Мен баймын. Акчаңар жок болуп атса дагы мен баймын. Мага келет, мен ишенем. Мен ушунчалык бактылуумун. Мен ушунчалык сонун мага моменттер, ушунчалык сонун мүмкүнчүлүк берип аткан үчүн мен чындап эле чын жүрөгүмөн ыраазымын деп ичиңизден бир кубануу сүйүүнүн киргизе берсеңер, көнүгө бир жок дегенде 1 минутадан жасай берсеңер, сөзсүз түрдө 1-2 айдын ичинде сонун жылыштар болот. Бул болбой турган эмес, бул боло турган нерселер. Бул деле техникалардын бири экен да, мындайча айтканда, да? Бул да техникалардын бири. Менде мындай бир суроо болуп атат да. Биз азыр аффирмацияларды дагы айтып өттүк, техникаларды дагы айтып өттүк. Ооба, кыскача айттык. Кыскача айттык. Албетте бул эми чоң тема, бирок биз бир убактыбыздын болушунча мындай кыскартып айтканга аракет жасадык да. Бизди көрүп жаткан энелер көп да. Анан көбүнчө балдарга баягы чындыгында эле балдардагы кийинки биздин муунду блоктоп коет экенбиз да көбүнчөсү. Сиз айткандай кымбат депчи. Бирок кымбат дебей мындай, ооба, алгының, буну алгының, тигини алгының, болушунча ала бергин деген туурабы, же болбосо кандай бул нерседен кантип чыгышыбыз керек? Ооба, эң биринчиден адамдын, мисалы күнүгө биз тамак аша алабыз, азык-түлүк, квартплата, жана башка көп нерселер бар да төлөй турган. Бул нормалдуу нерсе. Сиз мисалы бир көйнөктү көрүп, ошону алып кийиңиз келсе, алтын алгыңыз келсе, бул нормалдуу нерсе. Бирок сизге келе турган акча каражатты көбөйтүш керек. Өзүңүздү чектебей көбөйткөндү үйрөнүшүңүз керек.
Ал эми үйдө отурган мисалы чындап эле кээде акча жетишсиз болгондуктан сен мунун баарын кымбат нерсенин баарын алгын эмес, аларды балдарды туура акчага көз карашын үйрөтүш керек. Акчага болгон көз карашты үйрөтүш керек да, эмгектенгенди үйрөтүш керек, туура тарбия, маданияттуу болгонду үйрөтүш керек. Туура илимдерди бергенде эле адамдар 18 жашка жеткенде бул өзү өйрөнүп баштайт да, салыштырат. Үйдө мындай абал болуп атат, демек мен өсүшүм керек деген абалга ата-энелер түртмөлөш керек да. Андан тышкары ата-энелер өздөрүңөргө кичине бир дагы техника берип коеюнчу. Мисалы үйдө отурсаңар, аялдар да көбүнчө айымдар өздөрүнөн көп нерсени аябайт да. Аябай көп нерселерди аябайт. Каалаган бир помадасын ала албайт кээде, же духи деп коелу да, мисалы атырларды. Андан ала албасаңар, эң биринчи туалетная бумага деген бир техника бар да. Ал нерсе мындай. Сиз супермаркетке барганда эң кымбат бир ошол кагазды алышыңар керек да, салфеткаларды алышыңар керек. Ал арзан эле. 1 мүнөтүбүз калды, айтып кетиңиз. Ошону алып туруп эле акырындык менен кийинки мисалы көйнөктү алганда да сапаттуу көйнөк алгыла. Акырындык менен адам өзү көнүп баштайт. Сапаттуу жашоого көнүп баштайт. Мен ушуну айткым келет. Демек, ошол эле жөнөкөй нерседен башташыбыз керек экен да. Чындыгында бул абдан жакшы кеңеш болду. Биздин айымдарга жакшы кеңеш болду. Анткени көбүнчө айымдар чындыгында эле баягы өзүбүздү экономдошот, ошондуктан жанагы дарат кагазынан баштаңыздар, эң кымбатынан алыңыздар, анан кийин сапаттуу жашоого акырын өзүңүздөрдү көндүрүңүздөр. Алтынай, 1 минутта, 1 секундда. 1 секундда. Аял заты эмне үчүн акча келбейт? Аял заты бул жашоодон рахат алганды үйрөнүш керек. Эркек мырзалар болсо, бул жашоодо жоопкерчиликке келгенде гана акча каналдарда чындап эле ачылып баштайт. Аял киши чындап эле рахаттуу, мээримдүү аял энергиясын көтөрүш керек, мындайча. Аял киши рахат алыш керек жашоодон, эркек киши жоопкерчиликтүү болуш керек. Туура айтасыз. Сизге чоң рахмат. Аз убакыттын ичинде көптөгөн техникаларды бергенге абдан аракет жасадык. Аракет кылдык. Көрөрмандарга дагы жакты деп ойлойбуз. Чындыгында ар бириңиздердин бай болушуңуздарга тилектешпиз. Бай болуңуздар, бар болуңуздар, бактылуу болуңуздар. Энди көрүшкөнгө чейин сак саламатта туруңуздар.